O yerde göm köresinden yattı. Yok, hiç kimde milisadan dayın yok. Şunda bile küçük gün kavar alıştı. Artık tasmada şatısı futbolda hiç kim beni çarpıştıramaydı. 2022 жылдын 14 ноябрь күнү таң эрте Акылбек Аскаров жубайы менен базарга баруу үчүн үйдөн жолго чыккан. Алгач эле белгисиз уна Акылбек Аскаровду сүзүп, андан соң жубайын сүзгөн. Мен о жактан чыктым. Чыгып келип туруп, аркама карап сүйлөп ага сүйлөдүм, келе атасыңбы деп. Сүйлөп нушер жерге келгенимде байкап калдым. Жарык келетканда байкап калдым, көрүп туруп эле мен о жакка качтым. O жаққа қачып келсем болбойлы мындай келетканда. Анан келгенде урганда мен о жерден столбанын биягына о жаққа түштүм арыкка. Анан жерден өтүп кеткен столбага тийген эмес. Өтүп келип туруп, аялым о жерде урган. Кыз ушу жерде урган. Нерде турбанын башы бар нерде. Шунайна көтөрүлүп тур да, көтөрүлүп тур жыгылганда нерде турбан, ушу турбага нери тийген, нери мындайдан жарылган. Мындай жаактар сынып кеткен. Ошо ойдон бул буяка бурулуп кеткенде мен буттун нерин тебелеп кеткен. Бурулуп мына жерден барып мындайдан кеткен. Жол кырсыгынан Майрамкан Мырзаканова жабыркап 2,5 айдан бери төшөктө жатат. Милиция кызматкерлери жакшы иш алып барбагандыктан издөө иштери солгун жүрүп жаткандыгын билдиришет. Тизеден өйдө таз дейт, ортолуктагы сөөк да сынганда менде азыр эч кандай кыймыл жок. А милициялардан болсо жыйынтык жок, эч кандай келип эмне болтасын деген киши жок. Сурап коем, болуутабы десем, эже таппай атабыз дейт. Ушунчага чейин канча нерсе табылып аткан, кандай ушу милициялар таппайт. Тапса да ортодо жеп кетип атабы, жыйынтык жок болуп атат. Мисалы башка жерде башка адамдарды акчасы барлардыкын карап атат, акчасы жок деп карабайт абы ушу. Эми мен ушундай жатып каламбы деген ой болуп атат. Милициялардан да, доктурлардан да ушу күнгө чейин кайра кече эмес 2 күн 3 күн мурун мен скорыйны чакырсам, эже биз барбайбыз деп айтат. Буты сынган адамды гипсин оротуп коюн деген. 2,5 ай жаттым гипсимде. Бул үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарында. 3 уул 3 кыздын ата-энеси Майрамкан Мырзаканованы ооруканага көрсөтүүгө каражат таппай келет. Мына азыр 2,5 ай болуп атат. 2,5 айдан бери бир результат жок. Же милициялардан, же ошо уруп кеткен адам деле келип, андай кылайын, караштырып берейин, жок дегенде дармегине ушу аялды путка тургузуп коеюн деген алигиндай болбой атат, результат болбой атат. Нарагынан инсапы болсо келип ушу абсынымы, сиңдими путка тургузуп берсе жакшы болот эле, ушу балдарыга эле жакшы болот эле, чөжө бирдей жан. Жабырлануучулар кырсык болгон күнү 14 ноябрда эле Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Учурда издөө иштери жүрүп жаткандыгын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш ишинин алкагында бул жол кырсыгына шектүү адамды жана ошондой эле айдоочуну табуу боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп, тергөө тапшырмалары берилген. Бирок азыркы күнгө чейин бул окуяга шектүү катары эч ким кармала элек. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп, жол кырсыгынын күнөөлүү ким экендигин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. 2022 жылдын 12 ай ичинде облус аймагында жалпы 598 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 1033 жаран денесинен жаратылып, 134 жаран каза болгон. Ал эми Акылбек Аскаров жубайын ооруканага көрсөтүүгө каражат жоктугунан улам кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт. Эгер жардам берүүнү каалагандар, экрандагы номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.